Мен катуу жетекчи болдум. Жетекчилик кылган учурда ойлорун айта алчу эмес команда. Мен ошондон кеттим компаниядан. Жада калса катуу кыйкырып уруш бергенге чейин ошондой бир кадамдарга барып кетчү элем. Мен ошон үчүн айткым келет, катуу болгон туура эмес. Ал бардык адам жүрөгүнө кирип сүйлөшсөң, ичине кирип адамдын ким экендигин түшүнсөң, ал адам сени менен иштейт. Болгон түшүндүрүш керекпиз. Түшүнбөсө, ал кишинин токмоктосоң, ал киши оңолуп кетпейт же болбосо өзгөрүлүп кетпейт. Катуу болсоң, мен антип ойлобойм. Азыркы Z поколение келди. Алар менен таптакыр мындай ыкмалар аларга өтпөйт. Z поколениега. Алар менен сүйлөшүү дагы башкача иретте. Алар үчүн бүгүнкү күндө биз үчүн баалуу болуп аткан, биз үчүн мындай маанилүү көрүнгөн нерселер алар үчүн баалуу эмес, маанилүү эмес. Алар акчага деле кызыкпайт. Аларга жакшы мамиле, жакшы атмосфера, алардын ою менен эсептешип, аларды адам ордунда көрүш керекпиз. Мына ошондой. Бул ошон үчүн бүгүнкү күнү өсүп аткан компаниялардын ичинде эч кандай катуу немес башкаруу жок. Өсүп аткан компаниялар. Алар сопсонун аябай жакшы түшүнүшөт. Алар болгону негизи ар бир адам өзүндөй эле ойлош керек да. Өзү пайда табыш үчүн эмне деген кызыкчылыкка барат? Ал кишинин дагы кызыкчылыгын тап, көрсөт, сүйлөш, келиш, ал киши да сендей эле киши.